бандиттерге эмне айтасыз дейт го. Бандиттер дагы эле барбы? Я. Жо, мамлекетте бандит нет уже. Алардын баары отрекались от всего деген уже. Все. Аларга ишенбегил, болбойт. Хорошо? Ана бандит болбой эле калгыла, шептер. Эмне кыласыңар, субханалла. Өзү зулум, залым, үч түрлүү адамдын дуасы кайтарылбайт. Сөзсүз тиет. Биринчи, атанын балага кылган дуасы прямой тиет, түз тиет. Экинчиси, бул карыз болуп кыйналып турган адамдык. Үчүнчүсү, бул зулум чеккен адамдын, зулум. Залымдан зулум чеккен адам. Ошол себебинен шариятыбызда каракчы жана эл тоногучка, жана чорди порнийларга жаназа өтпөйт, намаз окуса да. Мен мурун эле айткан болчумун. Мага келишкен. Молдоке чөзө дела, эмне үчүн муну айтасың деп өчүр деген. Мен өчүргөн эмесмин. Кудай жалгады, субханалла, ошондой эле 20 күнгө жетпей эле трактивде окуп кетишти го. Ошондой каракчылык деген кылбагыла. Бирөөнө бандит болуп, бирөөнөн тортуп алып, зулумдук кылып, жулуп алуу деген бул бирөөнүн акысына нахак кирүү. Нахак акысы жок кирүү болот. Бирөөнүн акысы жок бир нерсе алганга болбойт. Күнөө болот.